Бүгүн Кыргызстанда президенти Сооронбай Жээнбеков Туркиядагы сапарынын алкагында бул өлкөдөгү кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен жолугушат. Андан кийин Түрк өкмөтүнүн башчысы Бинали Йылдырым жана парламенттин спикери Исмаил Кахраман менен жолугуп, эки тараптуу кызматташууну талкуулайт. Ушул эле күнү Анкарада Чыңгыз Айтматовдун айкелине гүл коет. 9 апрелде эки өлкөнүн президенттери Сооронбай Жээнбеков менен Режеп Тайип Эрдоган Анкарада жолугушуп, бир катар келишимдерге кол коюшту. Жээнбеков кол коюлган документтердин ичинен социалдык камсыздандыруу боюнча келишимге басым жасап, аны тарыхый документ катары баалады. Бүгүн биз маанилүү эки тараптуу келишимдерге кол койдук. Алардын ичинде тарыхый мааниге ээ болгон Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы социалдык камсыздандыруу жөнүндө келишим бар. Башкача айтканда, эки жакта иштеп камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөгөн жарандарга бир эле мезгилде Түркия жана Кыргызстандын пенсиясын алууга мүмкүнчүлүк болот. Расмий маалыматтар боюнча Түркияда 19 миңден ашуун кыргызстандык эмгектенет. Алардын басымдуу бөлүгү Стамбул, Анкара, Анталия сыяктуу ири шаарларда жашайт. Айжан Съездбекова Чиang Май шаарындагы шахмат боюнча Азия чемпионатында күмүш медаль утту. Чемпионат 1-10 апрель аралыгында Таиланддын Чиang Май шаарында өткөн. Мелдешке Кыргызстандын атынан 12 спортчу катышкан. Кыргыз Республикасынын аталган спорттун түрү боюнча федерациянын президенти Мерлан Турпанов билдиргендей, 9 апрелде Блиц боюнча чемпионат өтүп, спортчулар 9 тур ойношкон. Съездбекова 8 жашка чейинки категорияда ойноп, жеңишке жетишип, күмүш медалды багындырды. Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин Бакудагы универсиадасынын биринчи күнүндө Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын студенттери Жусупбеков Үзүр жана Токтобаев Бекжан 2 медаль алышты. Жусупбеков Үзүр 97 килограммга чейинки салмак категориясында грек-рим күрөшү боюнча күмүш, ал эми Токтобаев Бекжан 70 килограммга чейинки салмак категориясында эркин күрөш боюнча коло медаль алышты. Оюндар 5 апрелде башталган, бүгүн жыйынтыкталат. Кыргызстандын курама командасы шахмат, үстөл тенниси, волейбол, грек-рим күрөшү, эркин күрөш жана дзюдо боюнча мелдештерге катышууда. АКШ киргизген жаңы санкциялардан улам баалуу кагаздар базарындагы арзандоодо орусиялык 50 киши бир күндө 12 миллиард долларын жоготту. Бул тууралуу Forbes журналы жазды. Вашингтондун кара тизмесине түшкөн ишкер Олег Дерипаска 24 саатта эле 1 миллиард долларга жакын байлыгынан ажырады. Анын өнөктөшү Владимир Партани дагы ушундай эле жоготууга кабылды. Ишкерлерге тиешелүү акциялардын баасы бир топ арзандады. Санкциялар тизмесиндеги дагы бир ишкер Виктор Бекселберг миллиард доллардай байлыгын жоготту. Каржы базарындагы капсалаңда Сулейман Керимов, Леонид Михелсон, Геннадий Тимченко, Алексей Мардашев зыян тартты. 9 апрелде орус өкмөтүнүн жетекчилери жаңы санкциялардан ишканалар кандай жабыр тартаарын баалаган соң, аларга мамлекет тарабынан көмөк көрсөтүүгө убада берди. Премьер-министр Дмитрий Медведев жаңы санкциялар кабыл алгыс, мыйзамсыз жана алар эл аралык укуктун чегинен чыгып кеткен деп баалаган. 6 апрелде Кошмо Штаттар Орусиянын коопсуздук кызматтарынын жетекчилерине, саясатчыларга жана президент Путинге жакын келген миллиардерлерди кара тизмеге киргизген. Вашингтон мындай чечимин Москванын дүйнөгө тийгизген зыяндуу ишмердигин жазалоо чарасы деп түшүндүргөн. Пхеньян алгачкы жолу Вашингтонго расмий түрдө Корей жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу жолдорун талкуулоону сунуш кылды. Бул тууралуу АКШ администрациясынын атын айтпаган өкүлүнө таянып, Рейтер агенттиги кабарлады. Маалыматка караганда, жашыруун сүйлөшүүлөрдө Пхеньян жолугушууга кызыкчылыгы бар экенин билдирген. Буга чейин Түндүк Кореянын мындай ниети тууралуу Вашингтон Сеул аркылуу гана кабардар болуп турган. Сүйлөшүүлөр Улуттар уюмунун жана атайын кызматтардын ортомчулугу менен жүрүп жатканы айтылууда. АКШ эки өлкө лидерлери май айында жолугушуусу мүмкүн экенин жарыялаган. Түндүк Корея бул боюнча үн ката элек. Саммит кайда болору да азырынча белгисиз. Пхеньянга 5-6 мартта жогорку деңгээлдеги делегацияны жетектеп барып, Ким Чен Ын менен жолуккан Түштүк Кореянын президентинин коопсуздук боюнча кеңешчиси Чон Ийон Түндүк Корея өзөктүк курал жер ракетасын onu токтотуп турууга убада бергенин айткан эле. Пхеньян буга чейин эгер Түштүк Корея АКШ жана Жапония менен бирге өткөргөн аскердик машыгууну токтотсо, өзөктүк куралдан баш тартууга макул экенин билдирип келген. Индиянын түндүгүндө окуучуларды ташып бараткан автобус кырсыкка учурап, кеминде 30 киши каза тапты. Алардын 27-си 12 жашка толуу элек балдар. Reuters агенттиги ооруканага жеткирилген 20 баланын абалы оор экенин жазды. Кырсык 9 апрелде Индиянын Хамачал Прадеш провинциясында Шимла шаарынан 325 чакырым алыста болгон. Автобус Гималай тоолорунун Кангра аймагында 90 метрдик анга ала салып кирип кеткен. Кырсыктын себептери азырынча белгисиз. Индия жол кырсыгы көп болгон өлкөлөрдүн катарына кирет. Анын айынан бул өлкөдө жыл сайын 135 миңдей киши каза болот.